Максат Асаналиев, ошондой эле Камчыбек Кыдыршаев Ташиев, ушу сиздердин жардамыңыздар менен Камчыбек Кыдыршаев Ташиев, ушу мен сиздин эшигиңиздин алдына барып кайрылуу жасаганда сиздин жардамыңыз менен жер мунапысы боюнча баардык уведомление колума чыккан. Ушу мошенник Иманалиева Бактыгүлдү колдогон мошенница, аферистка Иманалиева Бактыгүлдүн жардамчысы болгон Бишкек шаардык архитектуранын кызматкери Назира Табалдиева үйдүн тургандыгына карабай, комиссиянын чечими турганына карабай, азыр менин колума ушу архитектуранын отказнойун берди. Архитектуранын отказнойун начальниктин колу менен коюлган. Бирок начальник барып ошол иштин жагдайын бир карабай туруп эле кол коюп берип койгон. Назира Табалдиева ошо начальниктердин башын тегерет. Мына эртең 25 мартта комиссия барган атат биздин менин жериме. Урматтуу Максат Асаналиев, сиз жиберген Бишкек шаардык прокуратурасы биз эч нерсе кыла албайбыз деп койду. Ошондуктан мен сизге келдим, кабыл алыңыз. Мынакей сиздин намыңызга жазылган, мен 10дон ашык кабыл алыңыз деген арызым турат. 1 жылдан бери сиздин эшигиңиздин алдында жүрөм. Өзүңүз кабыл алмайынча мен эч жака кетпейм. Бүгүн сиз эртең комиссияны өзүңүз көзөмөлдөп бериңиз. Президент Садыр Нуркожоев сиздин мыйзамыңызга, сиздин мунапыс боюнча элде карапайым элге чыгарып берген токтомуңузга каршы иштеп атышат. Архитектура каршы иштеп атышат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаев, сиздердин элге кылган карапайым элге кылган кызматыңыздарга, чечимдериңизге бүт каршы иштеп атышат. Сиздерден өтүнөрүм, ушул менин ар бир кайрылуумду көзөмөлдөп бериңиз. Камчыбек Кыдыршаев, лично сиздин көзөмөлүңүзгө түшкөн, ошо сиздин көзөмөлүңүз менен чечилген жерди кайра Назира Табалдиева жокко чыгарды. Бул эмне деген ушуңду Камчыбек Кыдыршаевичти тоготпосо, президент Садыр Нуркожоевичти тоготушпаса, прокурорду тоготпосо, бул Назира Асаналиевага эмне үчүн чара колдонбойсуңар? Кылмыш иш козгоп бергиле, кылмыш иш козгогула деген конкретный факты менен жазып, Асаналиев сиздин намыңызда мен арызым турат, токтомдун баары тиркелип, Бишкек шаардык прокуратурасынын Насиповго жибердиген. Ал болсо мен эчтеке кыла албайм, мыйзамдуулугун карап чыгыш керек деп. Мыйзамдуулугун көздөй көрсөтүп туруп айтып берип атсам дагы, мына Насиповдун намына күзүндө август айында арыз жазылган 1 жыл болду. Андан бери 3 жыл арызымды жооп берип коюшту. Сизден өтүнөрүм, кабыл алыңыз өзүңүз. Мына эртең Назира Табалдиеванын үстүнөн кылмыш иш козгоп бериңиз. Конкретный кылмыш иш турат.